Амина Маказова 10 жылдан бери тайэжесинин колунда. Себеби апасы үй бүлөлүк шартка байланыштуу чет өлкөгө иштеп кеткен. Амина апасы менен күн сайын уюлдук телефон менен байланыш турат. Ал эми тайэжеси ал үчүн апасындай жакын адам. До 11 до. Эгерде бир нерсени чечиш керек болсо, сөзсүз түрдө апам жана тайэжем менен кеңешем. Анткени тайэжем мен үчүн экинчи апамдай эле болуп калды. Она для меня как вторая мама. Мадина Рахматуллаева 3 баланы камкордукка алып багат. Анын эң негизги иши бул ага ишенип калтырып кеткен балдарды көзөмөлдөп карап туруу. Анын айтымында балдарды багуу ал үчүн оорчулук жаратпайт. Анткени ал өз балдарындай аларга мээрим төгүп бакканга болгон аракетин жумшайт. Алар Лебединовка айыл өкмөтүндө эмгек мигранттын балдары бар үй бүлө катары тизмеде турушат. Андыктан бул үй бүлөгө айылдын социалдык кызматкерлери тез-тезден келип турушат. При воспитании у нас не возникало никаких. Мен үчүн балдарды тарбиялоодо эч кандай кыйынчылык жаралган жок. Учурда жээним медициналык окуу жайды аяктап жатат. Кыздар мектепке киргенден тартып, сиңдилерим тагыраагы алардын ата-энеси чет жакка иштегени кетишкен. Алар бизге бат-баттан акча которуп турушат. Алар салган каражат бардыгыбыз үчүн жетиштүү. Как говорится, не получилось у нас ничего здесь. Лебединовка айыл өкмөтүндө 7 айыл өкмөт бар. Жалпы жашоочулардын саны 25 000 киши. Бул айыл өкмөттө азыркы күндө 20 бала ата-энеси чет жерге иштеп кеткенине байланыштуу туугандардын колунда тургандыктан каттоодо турушат. Ал эми бул балдарды көзөмөлдөп, үймө-үй кыдырып турган кызматкерлердин штабы да бар. Штабтын курамында айыл өкмөт башчы, айылдык кеңештин депутаттары, мектептин мугалимдери, социалдык кызматкерлер жана жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор бар. Алар ай сайын иштин жыйынтыгы жөнүндө айыл өкмөттүн башчыларына маалымат берип турушат. 11 үй бүлө сыртта экен биздин Лебединка боюнча. Анын ичинен 20 бала берден анын ичинен бирке оорураак 2 үй бүлө 2 бала дейт. Аны биздин эдеендер ошо соцработниктерибиз ай сайын барып ал-акалын сурашып, кандай жашап атышат, тамак аш жагынан жетиштүү убагында мектепке барып атабы же садикке барып атабы деп ай сайын кыдырышып, анан ай сайын кайра бизде Аламдинский Штабтын кызматкерлери эмгек мигранттардын балдары жашаган үй бүлөлөрдүн жашоо шарттары менен таанышып, аларга көзөмөл жүргүзүп, балдардан маалымат алып туруу үчүн үйлөрдү кыдырып турушат. Ар бир бала жашоо шартына, ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө карабастан ата-эненин камкордугунда болушу шарт. Ал эми балдарга татыктуу тарбия берүү жоопкерчилиги ата-энелердин мойнунда. Бирок жашоо шартка байланыштуу кээ бир ата-энелер балдарын туугандарына калтырып кетүүгө мажбур. Бирок бул учурларда социалдык кызматкерлери өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору балдар менен тыгыз иш алып барышат. Бүгүнкү күнү 40 000ден ашык үймө-үй кыдыруу иш-чаралары өткөрүлүп жатат. Анын ичинен 242 бала учетко алынып, мигрант балдары. Андан тышкары 72 баланын митиркелери жоктугу такталып, айыл өкмөттөр менен биргеликте, социалдык кызматкерлер менен биргеликте ошо 52 балага митиркелер дайындалып берилди. Атайын штабтар былтыркы жылы түзүлгөн. Штаб түзүлгөндөн бери Аламедин районунда балдарга карата зордук, зомбулук жасалган учурлар катталган эмес. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата бул сыяктуу иш-чаралар байма-бай жүргүзүлөрүнүн адистери белгилешет. Мээрим Догдурбекова, Азат Султаналиев, СТВ.